чаң чыгат. Оргуан чаңды көргөндө энекеңин жан чыгат. Атаңдын көрүнүнө оргуан чаңды караса. Assalamu alaikum урматтуу телекөрүүчүлөр. Кайрадан сиздердин назарыңыздарга башканы коюп Манастай теледолбоорубуздун кезектеги чыгарылышын тартуулайбыз. Бүгүн биз студиябызга педагогика илимдеринин доктору, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер профессор Сулайман Рыспаев агайды чакырганбыз. Куш келипсиз агай. Мына агайдын Кыргыздын элдик баалуулуктары жана нарктуу түшүнүктөрү деген момундай жашынакай жаңы китеби жарык көрдү. Анан ушул китептин айланасында кыргыздын каада салты, үрп адатынын бүгүн чечмелеп бергенге агайды сөзгө тартып атабыз. Куш келипсиз агай. Рахмат. Айтсаңыз агай, мынакей ушул китептин жазылышына эмне түрткү болду? Себеби бизде баягы мударис агайыбыз Хусейн Карасаев агайдан баштап эле кийин Ахматалиев Амантур агай, анан кийин Сариев Абдумамбет агай, Асыкбек агайлар, бир топ адамдардын Кыргыздын каада салт үрп адаты боюнча бир топ китептер жазылган. Ал эми сиздин кайрадан ушул темага кайрылып китеп жазышыңызга эмне себеп болду? Ушуга токтолсоңуз. Бул баягы себеп анан шылтоо деген да болот эмеспи? Мен ушул китепти жазуума себеп болгон ушул мен айылда чоңоюп, айылда кайра барып иштеп, эл менен кош аралашып, ошол Борбордон эң алыста жайгашкан Токтогул районунун Саргамыш деген тоолуу чакан айылында жүргөндүн натыйжасы болушу дагы ыктымал деп эсептейм да. Себеби ошол биз бала кезде машина жол деген барган болгон эмес. Бул кийин 72-73 жылы мен мектепти бүтүп Борборго жөнөп калган убакта жаңы машина барган. Ага чейин араба менен, ат менен, эшек менен, тай минип эле чоңойгон элбиз. Элибиз ошол байкасам, бүгүнкү күндөгү көз менен байкасам, Санниковдун жери дегендей эле Борбордон аябай четтеген, нукура элдик салт сана менен жашаган, элдик баягы ырым-жырымдар менен жашаган эл экен көрсө. Ошондогу карыялардын сөзүн бүгүн эстейм да. Көп баягы чоң апа, чоң энелер, чоң ата, чоң энелер ушулар баягы нукура элдик салттарды жазап, өткөрүп, нарктарды карманып, каадаларды жазап, ырым-жырымдарды жазап, бизди ошо менен чоңойткон экен. Ошентип, ошо менин жан дүйнөмдө ошонун бардыгы сакталып жүргөн экен деп эсептейм да. Анан көп нерселерди карыялардан албай калгандыгыма өкүнөм. Жүзгечке чыккан Муса деген абышка аксакалыбыз өтүп кетти эле, чоң аталарыбыз. Көптөгөн карыялар өтүп кеткен. Ошолордун айтканы баягы магнит тасмага жазылып калгансып кийин анан эске түшүп атат да. Анан ушу китепке ушу бир жакшы шылтоо болуптур да. Мен чын эсептесем, мына жакында эле 1-2 жыл, 1,5 жыл мурда айылга бир куда сөөктөр менен отуруп, анан карыялар бар эле, 90дан ашып калган, биздин баягы пенсияга чыккан эс алуудагы аксакал агайларыбыз бар эле. Отуруп, анан жаштар бар эле, конокто отуруп эт турап калдык. Эт турап калсак, анан сөздөн сөз чыгып отуруп, ошол биздин бир агайыбыз орус тилчи, орус тил адабияттан сабак берген, классикчи болгон, бизди окуткан, Москвада канча жыл жүргөн Токтомбет деген агайыбыз, балдар, мынау туурап аткан этиңердин туурамынын аты эмне деп атпайбы? Анан мага карап, ар кандай, бул майда туурап аттыр, бул кезек туурап аттыр. Бүгүнкү күндө эми баягы эт туурам деген азайып калып, эт тууранга эле маани бербей калып,
ашканадан эле келиндер столго кое коюп майдалап келип бизди көндүрүп койбодубу? Көрсө туура эмес көндүрүп коюптур да. Анан ошол ишенен ай балдар, бу кыргыздын наркын каадаларын биле жүрсөңөр, шаарда жүрөсүңөр. Монол еттин туурамдын түрлөрү көп. Куш тил деп коет. Куштун тилинде кылып туурайт. Бөрү тил деп коет. Андан узунураак кыйгач туурайт, бурч кылып дейт. Мону бөрү жортум деп коет. Мону жапырмак деп коет. Еттин да түрүнө жараша, бышканына жараша, эзилип бышкан эт башка. Анан жанагындай сулп бодон эттери муну жанагы элеме туурам деп коет. Аны туурап тургандан кийин ушалап койсо, бул элеме болуп калат. Күкүм майда болот. Мына ушундай кылып тураш керек. Карыялар менен отурганда эт тураганды үйрөнүш керек жаштар дегенде бизди уят кылып койду да. Анан кийин ошондон отуруунан шунун баардыгын байкап баалап жүргөн өзүмө дагы жаңылык болду, өзгөчө жаңылык болду. Агай муну кайдан үйрөнгөнсүз десем, балам бул биздин чоң аталардын бизге калтырган ушундай өнөрлөрү. Эт туура деген бул чоң өнөр болгон. Хандар, бектер өзүнүн эт туурамчыларын ала жүргөн. Деп анан ошентип айтып калдым. Ошондон улам менен мен ушу майда чүйдө ушуларды жыйнап жүрөйүн деген бир ой келип, анан эт туурамдын түрлөрү деген бир кичине чакан жазып, анан маалымат жазып, Facebookка салып койсом, эл аябай кызыкты да. Ушундайлар болсо, сала жүрсөңүз биле жүрөлү деп. Анан ошондон анан ушул китептин баягы түбү башталды да, шылтоосу. Анан деги эле биздин айыл, Саргамыш айылы өзү жанагы айткандай элдик нарктар, каадалардын баягы мындай сакталган жери, ырым-жырымдардын сакталган жери, таза сакталган жери деп эсептейм да. Анан ошол жерде жанагы мындай айткандай боз үйдүн түрүн жасаган, жанагындай ат жабдыктарын түрүн жасаган, камчынын өрүмүнүн түрүн жасаган, жанагындай жорго салдырып, жоргону санаган, күлүк таптаган, ар кандай жоргонун, күлүктөрдүн аты ошол жерге коюлуп калган. Мисалы Герай кыр деген, Көк чолок деген, ушундай көрсө ошол баягы Советке чейин, Совет дооруна чейин нар жагы Токтогул, Кетментебе, бер жагы Суусамыр, Жумгал, ар жагы Тогусторо, шунун баардыгынан Керимбай Манаптын учурларындагы, түркмен болуштун учурундагы окуялар анда мурункуларда калса керек. Себеби Суусамыр болуштугунда кезинде ошол андан кийинки Совет доорунун башталышында чоң аш тойлор болуп, баягы кадимки Байтик баатыр барып, Байзак баатыр барып, Керимбай болуш келип, Токтогул, Эшмамбеттер барып, чоң айтыштар болгон жерлер да. Ошон үчүн көп нерселер биз угуп чоңоюп турбуз. Көп нерсе элдин эсинде калыптыр. Баягы өкүнүчтүү, ошолорду билген, көргөн көп аксакалдар өтүп кетип, ошолордун айтып калган, айрым эле айтып калган нерселер эсимде калганын ушул кагазга, китепке чогултуп түшүрдүм десем болот да. Агай, мынакей бизде элдик педагогика бул биринчиден ошол алыстагы баягы цивилизация жетелек айылдарыбызда сакталган дегендей пикирди айтып атпайсызбы? Негизи баягы сиз жакшы мындай Карасаевдин сөздүгүндө, башка дагы кыргыздын баягы түшүндүрмө сөздүктөгү сөздөрдө кандай баягы термин, кандай аталыштары боюнча айткан экенсиз. Анан негизи элибизде баягы каада салт деп коет. Анан каада менен салттын айырмасы кандай, ушуларды аябай жакшы ачыптырсыз да. Ушуга да токтоло кетсеңиз, телекөрүүчүлөр үчүн кызык болот болуш керек деп ойлойм. Ошо дегенде ушул салт жөнүндө, нарк жөнүндө, каада жөнүндө, адат жөнүндө ушул өзүнчө
мындай элибиз өзүнчө түшүнчү экен да. Бул өзүнчө түшүнүктөр экен, өзүнчө категориялуу илим менен тилдин аркында категориялуу түшүнүктөр экен. Салт деген бул баарын камтыган бул система экен. Мисалы, бул салт адамдын өмүрүндө бала төрөлгөндөн эле башталат экен. Бешик той салты, шоо той салты, сүннөт той, үйлөнүү той, анан маареке тойлор, анан баягы үй көтөргөн той, дагы ар кандай. Мына ушул жакшылык салттары өзүнчө бир баардыгын камтып турган система экен. Биз каада салт деп койгонубуз менен каада албетте өзүнчө экен. Булар өзүнчө түшүнүктөр экен. Мен муну ошол сөздүктөрдөн дегенде сиз айткандай сөздүктөрдөн издедим да. Бу Карасаев аксагалыбыздын сөздүгүндө бу кандай деп аталды экен десем, салт деле баягы традиция, нарктуу көрүнүш, айылдык каадалар менен ишке ашкан деп айтылган мүнөздөмөлөр бар экен. Общий эле сөздөр. Жалпы. Анан көрсө, муну мен Юдахиндин дагы сөздүгүнөн карап көрдүм. Бу кандай которду экен. Ал деле ошол деле салт, адат, традиция, кадимки эреже, турмуштук эрежелердин жыйындысы деген түшүнүктөр. Албетте ошондой болушу мүмкүн. Бирок ар бири өзүнчө түшүнүктөр экен. Мисалы, жогоруда айткандай, салт жалпы элдик мүнөздөгү менталдык эрежелердин системасы экен. Менталдык деген эми баягы элдин менталитетиндеги, психологиясындагы калыптанган эреже, каада, салт, ырымдын баардыгын өзүнө камтыган бир өзгөчө система экен. Жанагы айткандай салттар, жанагы айтылгандай бир 10дон ашык түрдүү салттарыбыз бар экен. Анан эми ошол салттын баардыгы элдик нарктарга жараша өтөт экен да. Бу кээде айтат, салтты билбеген кандай билбесиң деп. Же болбосо бул наркты билбеген адам экен. Бул наркка жатпайт айылнайындар деп баягы айтат эмеспи? А көрсө бул салт жанагындай өткөрүлөт экен, бирок наркты байкабай, наркка туура эмес нерселер жасайт экенбиз. Ошо салтты жасап атып, той өткөрүп атып эле балким наркка туура келбеген нерсени жасайт экенбиз. Той өткөрүп атып эле жакшы же туура эмес каадаларды жасайт экенбиз. Той өткөрүп атып эле түрдүү түмен туура эмес адаттарга агылып кетет экенбиз. Түрдүү түмен болбогон ырым-жырымдарды жасайт экенбиз да. Демек, жанагы мен айткан система деген ушул экен да, ошонун ичине баардыгы кирет экен. Бу нарк, жанагы нарктуу карыя, нарктуу адам деп коет эмеспи? Бул өзү нарк ошол элдин тетиги эзелтеден берки баягы нарк насил деп коет. Насил деген түбү, теги деген сөз экен да. Ошо нарк насилди кармагандар бул элдик тутунган эрежелерди бекем бир бузулгус сакталып келаткан ыйык нерселерди кармангандарды айтат экенбиз. Бул өзү байып турат экен, ал кыйшайышсыз аткарылышы керек экен. Нарктуулук деген ушул болот экен. Бул өзү элдик протокол сыяктуу экен да. Элдик протокол өзгөрүүсүз, аны бузуп койгого болбойт. Анда нарксыздык болуп калат. Бул атабадан бери калыптанып калган эрежелерди. Эрежелер, мисалы, адамдык ариетти бекем тутуу. Бул чоң нарк. Улуттук аң сезимди, ар намысты сактоо. Улуттук нарктарды, каада салттарды сактоо, мекенди сүйүү, эл алдындагы, журт алдындагы атуулук парызын аткаруу, мекендин жашыруун сырын ачпоо, туулуп өскөн жерди таштап кетпөө, ата-энени сүйүү, урматтоо деген сыяктуу да. Бүгүнкү күндө ал тургай биз тиги калпак күнү деп атабыз, элечек күнү деп атабыз. Демек, баш кийимди дагы сактоо дегендей, абийир, ар намыс деген нерсенин баардыгы бул улуттук бир нарктар экен, бул улуттун тирөөчтөрү экен да. Мына ошол нерсени сактоо бул ар бир жарандын, кыргыз деген жарандын, мен кыргызмын деген жарандын
бул милдеттүү түрдө аткаруусу экен да. Демек мына ушул нерсенин бардыгы жанагы аталардын наркы, аталардан келаткан нарктар деген нерсе ушулар экен да. Анан эми ошол эрежелердин жана нарктардын аткарылышынын мүнөзү бул каада болуп эсептелет экен. Каадаланып калган тура. Же болбосо каада күтүп, же болбосо карыялык кааданы карманган дегендей бар да. Бул өзү ошол жокпуз болсо да каадасы жок. Ошондой. Демек каада дейт. Каада нарктуу аткарылып келеткан иштердин көркүн чыгарат. Кааданын аткарылышы эмес, аткаруунун расмысы, сапаты, сыпаты экен да. Демек ошол каадалар ошол аткарылышынын мүнөзү, ошонун сыпаты, сыпаттамасы экен да. Мисалы, карыялык кааданы тутуу. Демек карыя өзүн сөйлөттү алып жүрүүсү. Байбичелик каада, демек байбиче эне адебин сактап, сынын бузбай адептин башаты болушу. Же болбосо ата энелик наркты сактоо, уул кыздын алдындагы өзүнүн ата энелик милдетин аткаруу. Аны үйлөндүрүү, жайландыруу деген сыяктуу. Карыялык каада, карыя катары ал сөйлөттү жүрүү гана эмес, бул бата берүү. Демек карыянын бата берип жүрүүсү дагы бул чоң наркка, каадага тиешелүү экен да. Демек кыз оюн куруудагы, балага ат коюудагы, баланы сүйүнчүлөө дагы бул каада экен. Себеби баланы сүйүнчүлөөнүн бир себеби бар экен. Жанагы бул мыйзамдуу төрөлгөн бала аны элге, ааламга жарыя кылуу экен. Жанагы кээде жашырылып төрөлгөн балдар андай болбойт экен да. Демек сүйүнчүлөп жанагындай бир эл алдында жарыя кылуу бул өзүнчө дагы бир нерсени, себепти түшүндүрөт экен да. Мына ушундай нерселер керек болсо конок каадасы өзүнчө. Мына ушунун бардыгы кыргыздын жанагы керек болсо устуканды тартуудагы өзүнчө каада. Жанагы кээде тойлордо мындай болот эмеспи? Жээн табак кармоо. Бул жээндик каада экен да. Жанагы күйөө балалык каада, келиндик каада. Мен жакында бир телебирүүнү көрүп калдым. Ошондо ушул келиндин жүгүнүүсү, келиндин жанагы кайын журтундагы карыялардын, дүйүлөрдүн аттарын айтпоосу, керек болсо тергөөсү, ушулардын бири салт дейт, бири нарк дейт, бири адат дейт, ушундай да. Көрсө бул келиндин каадасы, жеңе каадасы, баланын ата эненин алдындагы милдетти аткаруусу да өзүнчө каада экен. Мына ушундай нерсе кээде бул адат да болушу мүмкүн. Бул мындай экен, адат менен каада кээде бири аткарылышы, бири өзү менен өзү турганы өзгөчө экен. Мисалы, келиндин жүгүнүүсү албетте бул кандайдыр бир себептен адатка айланып калган болушу мүмкүн да. Бирок ал келиндик кааданы аткаруу экен. Жанагы келиндин жүгүнүүсү жөнүндө Манас атанын дагы тиги Манаска байланышканда жагы бар да. Манас атабыз ушу Ала тоого келип жайгалышканда шоорук өзү катылып келип кол салат эмеспи? Анан шоорук жеңилгенде шоорук колго түшүп калат эмеспи? Анан ошондо кызы келип атасын суранган турбайбы? Атамды бошотуп бергиле деп. Анан ошондо атасын бошоткон экен. Анан атасы тартуу кылып Манаска кызын ушу сагалайык деп, анан сулуу шооруктун кызы сулуу кыз турбайбы? Анан бергенде акылай сооруң апырай. Анан ошондо кечөөнө салгылашып согушуп аткан Манаска, Кошой баатырга, Бакай абасынан уялып, анан ошондо жүгүнүп таазим эткен экен да. Ошондо Кошой атабыз анан элге жарыя кылып, мындан ары
келин ушундай кайын журтуна улуу аксакалдарга таазим этип жүгүнүп жүрүү наркы калсын деген турбайбы, ошондон баштап сакталып калган деген да бар. Анан ал башкалар тарабынан аткарылганынан улантып кеткен, бул адатка айланган. Адатты аткаруунун өзү кайла нарктуулукка айланып калган да. Ушул жерден агай баягы бардыгы эле келип эле адамдардын ортосундагы мамиледен келип чыгат да. Анан сиз ушул мамилелер боюнча дагы өзүнчө баягы бөлүп жазган экенсиз. Например, кудаларга болгон мамиле, баягы кичүүлөрдүн улууларга мамилеси, улуулардын кичүүлөргө мамилеси, ушулар боюнча дагы айтсаңыз. Ооба. Ушул жерден жанагыны тиги жыйынтап коеюн. Ошол демек жанагы каадалардан анан адаттар жанагы бир жакшы жөрөлгө кийинкилерге адат болуп калган экен. Кээде бир жаман жөрөлгө дагы кийинкилерге адат болуп калат экен. Ошондон адат дагы туура адат, туура эмес адат деген ушул экен да. Мына бүгүнкү күндө баягы аш көп болсо каада көп деген сөз бар эмеспи? Албетте аш көп болсо каада көп болгон. Бирок ошол дагы чегинен ашып кеткен нерсени дагы туюндурушу мүмкүн да. Мисалы бүгүнкү күндө мына куда күтүү. Куда күтүүнүн көп албетте адамдык, сиз айткандай мамиле, адамдык нарк, каада. Ошондо да жанагы куда тоскондо аркан тозуу. Бул адат да. Бул эч кандай каадага кирбейт, салтка кирбейт. Бул адат. Куданы керек болсо түштөндүрүү деп атпайлыбы? Түнкү саат 3-тө эле түштөндүрөт, таңкы саат 5-те эле түштөндүрөт, кеч 5-имде эле түштөндүрөт. Мына ушул өзү туура эмес адат. Аш көп болсо каада көп туура келет экен. Мына бул туура эмес адат. Бүгүнкү күндө ошол ысырапчылык. Мына ушундай адаттар дагы кээде оң терс адат болуп калган. Мисалы, куданы узатып суу кечирген, же болбосо бел ашырган. Балким бул туурадыр. Жаман куда суу кечирет деп коет. Куданын жаманы суу кечирет. Мыктысы бел ашырат деп да коет эмеспи? Демек бул балким жакшы кааданын жакшысыдыр балким. Мына ушундай нерсе жанагы туугандык мамилелерде көрүнгөн, кудалык мамилелерде көрүнгөн, достук мамиледе көрүнгөн. Эми бир дагы нерсени айтайын, мына бул кудалык да бир кызык нерсе экен да. Бу кээде бул кандай куда деп коет. Мисалы, куданын кыз алган жагы болот, анан кыз берген жагы болот экен. Муну айрым жерлерде албетте куданын өзү хан куда деп коебуз. Куданын атасын чоң куда деп коет экенбиз. Анын ошол уруунун түп атасы бул түп куда деп коет экен. Анан баягы өтмө куда, кайчы куда, бел куда, бешик куда, дагы. Анан айрым жерлерде ошол кызды кыз алган жакты кул куда деп да коет экен. Кул куда? Ушул айрым жерлерде, биздин кыргыздын эле айрым жерлеринде кул куда деп коет экен. Сен кыз бергенсиң, төргө тур. Сенин кызыңды алгам деп. Мен сага колду куруп баргам деп. Сен мага колду куруп келгенсиң, сен ылдыйраак отур дегендей дагы бир айтым кептер бар да. Бирок өзү кыргызда андай болушка туура эмес да. Кызын бердиби, кызын алдыбы, кызын берсе, ошо кыз ошол жерде өнү өзүп атат, бала чакалы болуп атат, уругун учун улап атат, эне болуп атат, ошол жерде өз эне болот, ошол жерде түп эне болот, ошол жерде өкүл эне болот, ошол уруунун энеси болот. Демек ал баркталганга татыктуу да. Бирөөнүн кызын алса, ал кыз аркылуу ал өнү өсөт тукуму. Бул дагы демек бул жерде бардыгы куда сүйөк баркталууга тийиш да. Анан ушул мен кээде бир байкап калчу болдум, мына бул достук мамилелер.
Өткөндө Фейсбукка бирөө мындай деп жазды да. Бир эки аял киши жазышып атат. Бирөө жазып атат, экөөбүз акыреттик доспуз деп аял киши айтып атат. Мен сени акыреттик досум деп билем. Биз 30 жылдан бери дос болуп келатабыз. Ылайым достугубуз улансын деп. Анан мен окуп анан ошо Фейсбукка жооп жазып койдум. Бул акыреттик дос деген бул болбойт эле, мындай болбойт. Акыреттик жар деген да болот. Бул эки аял жатынын ортосундагы достук акыреттик деп айтылбайт. Бул манаста бар десем, анан мага жазып ийиптир. Ошону түшүндүрмөсүн айтып койсоңуз түшүнүп алалы деп. Аны айттым, мен Манасты окусаңар эле табасыңар. Мисалы, Манаста Кыз Сайкалга Кыз Сайкал өзү Манас атабызга катылып алып, анан кайра уялып калып, анан тиги Манас аялды кала турган болгондо, эме баягы бирөөндө Каныкейге үйлөнгөндөн кийин сайышкан деп калат. Бир жерде Каныкейге үйлөнө электе сайышкан деп айтат. Бирөөндө вариантында Каныкейдин жанында мен киммин, мен аны ниетин бузгум келбейт, булгагым келбейт деп барбай койгон деп айтат да. Эпосто ушундай варианттарында ар кандай айтылып жүрөт, бирок Кыргыз эл санжырасы деген жана Төлөк Төрөкан Аксакалдын китебинде Кыз Сайкал боюнча аябай жакшы түшүнүк берген. Себеби Кыз Сайкал Манас төрөлө электе Манастын атасы Жакып Акбалталар ашык болгон кыз болгон да. Анда Манастан улуу турбайбы? Манастан бир топ улуу да. Анан санжырада айтылат, Манас атабыз баягы Көкөтөйдүн ашында, Көкөтөйдүн эмес, Ороздун ашында Манас төрөлө электен канча кыйр 30 жыл алдында Кыз Сайкалды алабыз деген эмелер болгон да. Бирок Кыз Сайкал ушунчалык баягы жигитчилик өнөрлөрдүн баарын тарткан жагынан, кылыч чапкан, найза сайышкан жагынан алдына жигиттерди да чыгарчу эмес экен да. Анан айткан экен, эгерде кимиңер мени аттын үстүнөн оодара сайсаңар ошого тием деген да. Же кылычташса, кылычты колуман түшүрө чапса ошого тием деген да. Же жааталы менин бир жериме тийгиз атса ошо тиейин деген. Анан Ороздунун 10 баласы баары ашык болгон менен батынып эмете алган эмес. Эми ошол жерде кийин Манас атабыз төрөлгөндө ошондо Ороздунун ашы өтүп атканда 16 жаштагы кыз экен. Андан кийин 34 жылдан кийин Манас атабыз төрөлгөндө 50ден ашып калган болуп атат. Анан Манас атабыз 16га чыкканда уже 70ке барып калган эне болуп атат да. Бирок Кыз Сайкал деген аты бар, эмеси бар. Анан баягы Турфанга келип ак куланы эметиш үчүн баба дыйкан менен отурукташып эметип калат да, эгин айдап. Анан 3 жылдай туруп калган экен. Анан ошондо бир күнү баягы аксакалдар менен ак куланы алып, айры баштап эметип алып, сатып алгандан кийин турганда бир чүмбөт кийген бирөө келип эле найза менен аттан көмөлөтүп кетет экен да. Анан баягы аттыны тура кайра мине калып атын эметейин дегенде Караменде деген аксакал аттын тизгинин кармап, Манас балам эме кылбагын, бул Кыз Сайкал эжең экен. Манас келди деп күтүп, анан 3 жылдан бери саламга келбейт деп келген турбайбы? Бул эжең деген экен да. Анан санжыра боюнча анан Манас ата барып учурашып эжеге эме кылганда 70ден ашкан аял болуп атат да. Анан кандайча үйлөнөт? Бул Манас эпосунда Саякбай атада же башка Чокморовдордо Кыз Сайкалды жана андай эле кыз дегендей сыпаттап туруп анан эме кылып койгон да. Ошол себептен дагы тарткан сүрөтүндө дагы Кыз Сайкалды Манастан жакшынакай алып сүрөт тартып коет. Эми баягы чыгармачылыкта ошондой кабыл алып калган экенбиз боло берет да. Бирок элдик санжыра менен эпосто эки башка айтылып атат. Бирок мен бул жөнүндө дагы ошол Санжыра Аксакалдан сурагам.
эки кыз сайкал бар беле десем, жок айнанайым, бир эле кыз сайкал болгон дейт да. Эми бул кыз сайкал маселеси сиздин айтканыңыздарга жөнүндүү экен, эки кыз сайкал бар дегенчи. Анан бул жерде мынакей достук мамиле боюнча баштадыңыз эле. Анан бизде акыркы кезде баягы эки ажообуздун достугу боюнча дагы эл ичинде аябай бир топ мындай туура эмес эл туура эле баа берген болуш керек. Бирок достукка карата мамиле дагы бир кандайдыр бир өзгөрүп калгандай болуп атат. Жок, бул ушундай экен. Достук деген өзгөрөт экен. Баягы тууган калат, дос кетет деген сөз деле бекер эмес окшойт. Мисалы, Чыңгыз хандагы Жамуха менен Чыңгыз хандын достугу. Ооба. Канча жолу дос болушту, бирок бири-бирин баары жана бийлик үчүн, байлык үчүн достук мамилелер бузулат турбайбы. Баягы ушундай болот экен. Бирок териге урап туруунан өлтүрүп атат деңиз. Бирок баары бир баягы нарк насилде достук сүт дос деп коет экен. Сүтте кичинекей баягы наристе кезиндегиден берки достор. Анан жарма достор деп коет, хан достор деп коет. Анан ушул достуктун көбү эле баягы бүгүнкү күндө дагы турмуш шартка жараша достуктун түрү көбөйүп кетти мамиледен улам. Анан ушул эң жеткен чеги бул акыреттик дос. Манаста жанагы Манас атабыз каза болору алдында өмүрүнүн акырына келип калганда досу атын эстей албай атам Бейжинде калган экен да. Анан ошонун баласы Манастын үйүндө жүргөн экен. Анан ошол досун эстеп баардыгы менен коштошуп, анан досу менен коштошоюн десе, дос жок. Анан досунун баласын чакырып атпайбы? Баласын чакырганда каныкей билип, ай болбостур, болбой калды деген экен деби. Анан ошондо баланы бир коркурда жыттап алгандан кийин, анан Манас көзү өтүп үзүлгөндө тиги бала кошо үзүлүп атпайбы? Эми тиги Көкбөрүнүн анан кыз сайкалды бекер айтпаганыбыз. Кыз сайкалда ошол баягы акыреттик жар болоюн деп дегендей болгон сөз болгондон кийин Манас атабыз көзү өткөндө келип карашына келип катышып, анан айылына барып турганан түндө ошо барган түнү кыз сайкалдагы өлүп калып атпайбы, каза болуп калып атпайбы. Демек бул жанагы Фейсбуктагы айткандай, бул акыреттик досум деп айтыш кыйын экен. Акыреттик жарым деп да айтыш кыйын экен деген сөздү ушул жерге келтирдим да. Демек достук деп атып, достуктун дагы кадырын, баркын кийинки күндө кетирип баратабыз да. Манас эпосунда деги эле кыргыз элинде баягы дос болгондо эненин эмчегин эмүү деп атпайбы? Ооба. Бул жерде Алмамбет келип туруп, чыйыр дененин эмчегин эмген дегенде биз түз эле түшүнүп алабыз да. Ал жөн эле баягы көкүрөгүнө башын коюп, апа мына уулуңуз менен акыреттик дос болдум деген нерсе эле болуш керек деп ойлойм да. Балким. Анан бизде баягы душман эгерде баягы жазасын алар турган мезгилде жан соогалап барып туруп, душманынын энесине корголоп барып эме кылса, бир жан соого берип, анан ошондон кийин дагы баягы мындан арык бири-бирине кыянаттык кылбай тургандай мамиле болгон деген дагы элибизде мына эпостордо, чыгармаларда ушундай бир салт бар да. Эне ошол экөөнүн дагы жакындаштырып коюп турбайбы? Эненин дагы касиетинин бир жагы бар экен да. Мындай нерселер турмушта чын эле көп экен. Могу дос күтүү жөнүндө да бир кызык ойлор бар да, элде турмушта бар экен. Досун мисалы жакшылыгына тоюна чакырса, досун алдагайдан бир чоң кечүүдөн тозуп, жосо белден тозуп алып, алдына улак тартып таштап, өпкө чаап, алыстан аман келдиңби деп. Анан досту күтүп алуу наркы ушундай экен да. Бул элде ушундай дос күткүлө, ушундай дос болгула, ушундай урмат сыйда жүргүлө, урматтап сыйлашып жүргүлө деген нерсе экен да. Анан ал ушундай жагы бар экен. Үйгө дос келгенде аттан түшө электе, алдына килем төшөп, аттан түшүрүп алып, ошо килемдин үстүнө тургузуп,
Анан кош келгенин сурап, жакшынакай учурашып, мына ушул экөө дос экендигин билдирип, элге жарыялачу экен да. Ошондо ошол достун буту тийген килем шырдак ыйык болуп калды дешишкен да. Ушулардай дос болуп жүрөлү, ушундай урмат сыйда жүрөлү, сый урматтын үстүндө жүрөлү деп ошол достор бутун коюп отурган шырдакты килемди бирөө керек болсо кой берип, тай берип сатып алчу экен. Деги Манас эпосунда баягы Алмамбеттин көкчөдөн кеткенин угуп, анан Манас ата өзү тосуп чыгып, ат чаптырып, анан кийин сынап, баягы чоролорун үчкө бөлүп, бир бөлүгү менен Бакай батышка кетип, бир бөлүгү менен өзү чыгышка кетип, бир бөлүгүн баягы орто жер менен жүргүзүп, анан Бакай ата Алмамбетти тосуп келет да. Анан Манаска чабарман жиберип, анан Манас ата кокуй, мен Алмамбет менден биринчи келип күтүп калса сыйлабастык болуп калат экен деп, анан баягы шашып келген нерселери дагы ушул кыргыздын достук мамиленин чыгарылышына кошкон бир чоң бир эпостогу көрүнүш десек болот да. Ушундай нерселер көп экен. Мисалы, бизде эр жигиттен 3 журту деп коет. Ата журту, тага журту, кайын журту. Бул өзү 3 журту менен дос адам эр жигиттин жашоосу чектелбейт экен. Бул дос журту деп коет экен. Анан устат журту деп коет экен. Бул дагы элде көп нарктуу түрдө сакталат экен. Мисалы, бир эл менен, бир айыл менен дос болсо, бир адам менен дос болсо, ошол эл досундай көрүнөт экен. Ошол досун сыйласа, ошол элдин ар бир өкүлүн сыйлагысы келет экен. Сүйөт экен ошондой. Бир айылда устаты болсо, мен ушул устатым ушул айылда деп, ошол айыл элин сыйлайт экен. Кадимки эле баягы Аксак Темир жөнүндө бир нерсе эстейм да. Аксак Темир ушундай жортуулда жердин күрөтүп, миңдеген жоокерлер менен келатып, анан бир айылга келгенде баягы караңгы түн болуп калат экен. Ошол айылга келгенде бүт аскерлерине жерге аттан түшүп, тынчтанып, аттан түшүп, ит табалатпай, унчукпай, ушул айылдан эч ким өтүп бараткандыгын билгизбей өтөлө деген буйрук берет экен да. Анан бүт аскерлери түшүп, шашып кетип атат да. Анан жөө акырын билинбей итти табалатпай, айылдан өткөндөн кийин анан атка мингиледен чапкан бойдон кетет экен да, жерден көрөтүп. Анан аскерлери таң калат экен. Бул айылдан эмне, бул Аксак Темир көрөгөн бул айылдын элинен корктубу? Ит табалатпай өттү, бул ушул айылдан корктубу? Бул кандай? Деп анан сураганда айткан экен, бул айылда менин устатым жашайт. Тынчын албайын дедим. Устатымдын уйкусун алып, итин абалтпай өтөйүн дедик депчи. Мына ушундай устат журту дагы чоң ролду ойнойт экен. Дос журту дагы чоң роль ойнойт экен. Менин досум ушул айылда жашайт деп, ушул айылдын аксакалдарын дагы, баласын дагы сыйлаган жактар ушундай экен да. Анан ушу дос жөнүндө дагы бир окшошуп атат. Тайкени тага журту дагы ушундай сыйлаганын мен анан Тайкени тосуп алып сыйлаганын кадимки сынган кылычтан байкадым. Тайкени пир деп айтат. Тайке биздин пирибиз деп. Ошондо дагы немеде, ошол сынган кылычта баягы неме Кудайарханды жээндери тосуп алганы, тойду тосуп алган жери укмушта, ошол хан тага келатат деп тосуп алып, дүңгүрөтүп, хан тагасын айттырып кайра-кайра. Анан килем тостуруп, хан таганы аттан түшүрүп, сыйлаганда ошол хан таганын таманы тийген килемди анан сатып алып, анан ошону мактанып атпай, мен хан турган, хан тага бутун койгон килемди, шырдакты сатып алдым деп, анан алып баягы кыргызча жууп, ушундай майлап шунтуп атпай. Өзү негизи биз бүгүн жанагы Таңырканып айтып жүрбөйсүз, батышта баягы Никита Сергеевич
туфли менен мынтип чаап токтотуп баягы оондун немесинде заседаниясында анан сүйлөп чыгып кеткенден кийин сразу эле ошол жерден бирөө чыга калып туруп баягы эски туфлини $20,000 сатыптыр. Аны сатып алган киши кайра аукцион кылып, аны $100,000 сатыптыр деп айтышат да. А көрсөк ушундай нерселер бизде Кыргызда деле болгон экен. Кыргызда деле болгон экен. Турмушта. А бирок биз муну көп шардана кылбай, элге айтпай, баягы бирин экин билген адамдар айтып эле ошо боюнча калып келген. Кийде баягы айылдын өкмөтү барып отурса деле балам айыл өкмөт болсун деп ырымдап, аким келип отуруп тамак ичкен кашыгына вилкасына чейин кармашып, кешигин алып жеп, ушинтип. Ушундай да. Эми бул жерде бир жагы бар экен. Мисалы устукан берүү. Бул өзү чоң каада да. А бүгүнкү күндө биз устукан берүү каадасында унуттук. Ооба. Баштыкка салып кетмей жаман адат, бул адат туура эмес адат болуп калды. Элдер, биздин карыялар ой мурдуңдурайын, ке балам, мен де карыя болуп жүр деп, этин устуканын берип, ала албай атса, атасы мурдуңдурайын, аксакал чоң атаңдын устуканын ал, ооз тийүүчү жерден деп. Бул өзү элдик медицинада дагы айтылат экен, илимий медицинада айтылат экен, адамдын ошол шилекейинде дагы шилекей аркылуу ген өтөт деген бар экен да. Демек, ошол тамагынын түйүн калтырып, небереме түйүңдү берип койчу аксакал деп дагы берет эмеспи? Ичкен кымызынын түйүн, ичкен чайынын түйүн деп ошондой, ошол аркылуу ушундай карыя болсун, ушундай жакшы адам болсун. Ал тургай жанагы ат койгондо дагы, бешикке салганда дагы, келинге баланы бешикке салганда дагы, келинге жоолук салындырганда дагы, балага ат койгондо дагы ушул касиеттүү деп эсептеген айылдын бир байбичесин, карыясын чакырып келип ат койдуруп, ошого бешикке салдырып, ошого ушундай адам болсун, ушундай жакшы кишилер болсун деп ошолордун колунан жанагындайларды жасатыш. Ал тургай жаңы төрөлгөн баланын тырмагын алдырыш, ушул адамдай өнөрлүү болсун деп өнөргө, жазуучуга, комузчуга барып тырмагын алдырып, жанагындай өнөр посго же болсо моундай адамдарга чачын алдырып, жөн алып келип кичине тийгизип койсоң болду депчи. Мына ушунун баардыгы Кыргыздын элдик нарктарды кармай жүрүү наркы, анан ошондой бир жакшы ырым-жырымдары болгондугу бул өзү жаман эмес да, жаман эмес. Мындай алганда бүгүнкү күндө мунугу эзотерика илими деп атпайбызбы? Эзотерик илиминде баягы изилдеген мамандар деле айтышат экен да, адамдын сөздүн энергиясы, анан адамдын өзүнүн энергиясы бул өтөт депчи, мунун күчү бар, мунун баягы кудурети бар. Эгер жакшы адам менен жакшы мамиледе жүргөн адам эч убакта жаман жакка барбайт. Муну биздин элибизде аурасы таза. Биздин элибизде баягы ким менен жолдош болсоң ошондон көрөсүң деп айтып койгон да. Анан ушул нерсени биздин элибиздин баягы элдик педагогика дейбизби, улуттук педагогика дейбизби, карапайым эл ичинде баягы эч кандай илим жакталбаса деле, бирок баягы кызга 40 үйдөн тыюу деп койгон. Анан ушул нерселер аркылуу сиңирип, үрп адатты, салтты, кааданы, нарк насилдин баарын сиңирип келген да элибизде. Ушундай десек ошол жанагы туура айтасыз. Сөз өзү жөн эле ооздун жели эмес, жакшы билген элдер. Бул өзү сөз энергия экен. Биздин айылда бир карыя бар эле, Матсак деген. Ошол киши айтат эле, сөзүн оозуна умтуп алып, менин сөзүм баягы сөздүн оозунун жели эмес, айылнайындар. Бул оозунун жели эмес деп айтар эле да. Баягы бул өзү элдик наркта бул сөздүн энергиясы бар экендигин, деги эле сөз өзү энергия экендигин айткан көп, далилдеген көп жактайлар бар экен. Бул жанагы батадан улам байкадым да.
Эми азыр батанын дагы айтканды жакшы билбей атабыз. Бата бердесе тос айткан күндөр көп. Анан бата өзү айткан адам кайсы бир курагына келгенде, кайсы бир кырдаалдабы, кайсы бир жерде адамдын жан дүйнөсүндө бир өзгөрүү болсо керек да. Бир Кудай Тааладан келеби, ошол бир энергия береби Кудай Таала, ошол энергия аркылуу адамдан бир жакшы каалоолор, жакшы тилектер, жакшы бир баталар өзүнөн өзү бир төгүлүп айтылат окшойт. Мен бир карайдан көрүп калдым, билип калдым. Балам деп менден улуу экен деп карыя сакалчан карыя болчу, анан экөөбүз тең эле экенбиз ал турбай. Анан мен кайсы бир ушул жакынкы эле убакытта айтты да, бир күнү эле оозуман төгүлүп эле бата айтып калды. Бата кете баштады дейди. Менде бата айтып калдым, бата чыга баштады. Көрсө бул бата жөн бир нерсе эмес, бул касиет окшойт. Мында карманыш керек окшойт деп. Анан мен да байкадым, бата мен баланчанын батасын алгам, түкүнчө карыянын батасын алгам деп айтат эмеспи? Бул сыймыктанат экен адамчы. Сыймыктанын өзү бир жаралышы бир башкача болсо керек. Элдин көзүнчө ошондой касиеттүү адамдан бата алышы өзүнчө адамдын баягы сиз айткандай а кишинин аурасы аркылуу берки адамга сөзүнүн энергиясы аркылуу берки кишинин аурасын өзгөртүп, бузук аура болсо түзөп, оңдоп, анан эле ал адамды ушундай бир башка бир касиетке өткөрүп жүрөт окшойт. Ошондон эле баягы өзүнүн көңүлү ачылып, жол ачылгансып, эрденип, шерденип, өзүнчө эле башкача бир дүйнөгө кирип кетет окшойт. Муну ошондон адамдын бата алган адамдын жан дүйнөсүндө бир өзгөрүү болот окшойт. Мен ушул бата алдым дегендин, бата алып бердим дегендин, ошондон кийин ишим оңолду дегендин нерсеси өзү ушундан окшойт да. Ошондо башкача бир сапаттык деңгээлге адамдын аурасын өткөрүп окшойт. Ошол адамды өзгөртүп ийет окшойт. Өзү негизи бир дагы бир элибизде айтылып жүргөн бир аңыздардын бири бар. Бир жигит мыкты аргымак аты минип кетип атса, бир эшекчен абышка кетип атыптыр да. Анан баягы салам айтат улуу кишиге. Салам айтса, алейге алып, анан балам кайда баратасың? Баланча жака баратам. Ой, мен да ошол жака баратат элем. Үзөңгү жолдош бололу дейт. Анан баягы кетип атышат, унчукпайт. Анан абышка сүйлөбөйсүңбү десе, менин бир сөзүм 10.000 дилде дейт экен да. Анан кызык неме го десе, айт берейин дейт экен да. Ошончо берсең анда айтайын, барган жериңден одулба, барып отурган жериңден одулба дейт экен. Унчукпайт. Одулбаганы кандай болот? Анан баягы бир аз акча берет окшойт. Анан дагы бир аз жерге баргандан кийин, ой, абышка сүйлөбөйсүңбү десе, айтпадымбы менин бир сөзүм 10.000 дилде деп. Десе, айт берейин дейт экен да. Анан көп элдин алдында бычагыңды чыгарба дейт экен. Бул былжыраган эме экен деп, анан кийин баягы аргымактын жүрүшү менен эшектин жүрүшү эки башка. Анан алдыга кетип калат экен, барса бир жерде бир той болгон жаткан экен, анан баягы үйгө кирип, анан төргө отурат экен. Конок болуп. Анан улам баягы кишилер келе баштайт да. Келе баштаганда жылып отуруп, баягы босоого барып калат экен да. Анан баягы эт келгенде баягы жакшы бычагы бар экен, бычагын чыгарып, мынтип атса жанындагы киши көрөйүнчү деп, анан ал көрүп, анан андан мынтип келип, анан баягы төргө келет экен да. Төргө келсе, ошо бир вазир эме экен, сөйлөттүү киши, анан баягы бычак жагат экен да. Жаккандан кийин айтат экен, бул кимдин бычагы дейт экен. Анан баягы жигит меники дейт. Кайра сурайт экен, муну кимдин бычагы, уктуңарбы туугандар, кимдики дейт. Теги үнүм кичине пасыраак чыгарып, меники дейт. Анан бир аздан кийин дагы баягы кишинин айткан карыянын сөзүн эстеп атат да. Анан меники дейт. Анан мына баарыңар уктуңар, бул бычак меники болчу. 2 жыл мурда урдаттым эле деп, анан баягы жигитти алып барып зынданга салып коет экен да. Анан баягы зынданда жатса, бир маалда түн бир окумда айтат, үн чыгат дейт, баягы абышкан. Айтпадым беле отурган жериңен одулба деп. Айтпадым беле бычагыңды чыгарба деп.
өлүү кобурап кетип баратат дейт. Анан ой акедонун баягы зындандан эптеп мени куткар дейт экен да, ушундай эми десе, анан кийин мейли анын айласын табабыз дейт экен. Баягы эртеси күнү анан баягы хандар келип эмелер келип баягы кишини соттой турган болот да. Анан баягы аксакал айтып берген акыл менен анан айтат экен. Туура бул бычакты меники деп айтып анан мени эме кылды эле. Эми Таксыр ханым ушул бычактын ээсин 2 жылдан бери издеп жүрдүм эле. Менин бир тууганымды ушул бычак менен союп кетти эле. Көрсө сиздин бажириңиз сойгон экен. Таксыр эми ханым жазасын эметип бериңиз дейт да, жазалап бериңиз дейт. Анан ошондо вазирдин баягы арам ою билинип, анан моюнуна алып, эч кандай эметкен жок эле, бул бычакты мен жөн эле мага кызыкканыман ушинтип койдум эле деп, бирок баары бир жазага тартылып атат да. Тиги аксакалдын баягы сөз айлакерлиги, сөз тапкычтыгынан улам кайра тиги жигитти куткарып атат да. Анан жанагы Ордуңан Обдулба дегени төргө барып отурду да. Анан улам киши келген сайын жылып отургандан кийин улагага барып калды да. Көрдүңүзбү? Ушул биздин элибиздеги баягы акылмандыктын бир эле бир тамчысы да. Же болбосо өз ордун таап отуруш керек болчу. Карыялар келеби, улуу адамдар келеби, келсе кой ошол улуулар бияка отурсун, мен ордум бир деп өзүнүн ордун табыш керек болчу. Туура. Мына ушул нерсе дагы элибиздин баягы улуулугунун, элдик педагогиканын бирден бир баягы окуясы десек болот да, үлгүсү десек. Элдик баалуулуктарсыз, улуттук баалуулуктарсыз улуттук педагогика болбойт деп айтабыз да. Демек мунун бардыгы элдик педагогика, элдик баалуулуктар. Ушуларды биз баалуулук десек гана, биз педагогика катары, элдик педагогикалык бир каражат катары, курал катары, мектеп катары, даже элдик академия катары, элдик мектеп катары кабыл алсак, биз ошолорду анан үйрөнүп жүрсөк, ана ошол улутка тиешелүү адам болот экенбиз. Болбосо мен кыргызмын деген менен көп нерсени билбей калыш өзү көп осолураак болуп калат экен. Өзү Россия мамлекетине, падышалыгына баш ийгенден кийин Советтер Союзунун 70 жылдык учурунда көп баалуулуктар баягы советтик баалуулуктар деп, ошол эле кыргыз баалуулуктары советтик баалуулуктардын баягы мерчемдүү бир нерселери кабыл алынып, анан кийин ал эми улуттук баягы үрп адатыбыз, салтыбыздын көп нерселери жерилип, анан унутулуп калган да. Анан мына бүгүнкү күндө мына биз өз алдыбызча мамлекет болуп эгемен деп атпайбызбы? Бүгүн эгемен мамлекет болгонубуздан бери дагы 30 жыл болуп калды. Анан 30 жылдын ичинде биз бүгүнкү күндө кайрадан баягы унутта калган нерселерибизди мынакей сиз чогултуп жазып атпайсызбы? Сизге окшогон дагы бир топ жана адамдардын аттарын атадык. Алар дагы баягы ар кимиси өзүнүн билишинче, өзүнүн баягы мамиле күткөн аксакалдардан чогулткан сөздөрүн китеп кылып мындай жаратып атат. Эми мындан аркы бул китептин тагдыры кандай болот? Бул китепти мектептерде окутушубуз керекпи? Окуу жайларда окутушубуз керекпи? Сиз эми ушул билим берүү академиясында иштегендиктен ушул китептин кийинки тагдыры боюнча дагы айтып берсеңиз жакшы болор эле деп ойлойм. Туура, мен ушул жерден Сартекенин сөзү бар ушунун ичинде. Сартекенин сөзүн эстеп атам. Ал киши айтат экен да, уул баланын түрлөрү жөнүндө. Бирок жанагы мен атадан кем бала, ата менен тең бала, атадан улуу бала, артык бала деген нерсени мен анча мындай жан дүйнөмө анча жакын эмес кабыл алып жүрөм да. Себеби атадан артык болуш бул өтө кыйын. Ата жаратты да, ата жаратты уулду. Ошол эресеге жеткирди, мыкты адам кылды. Колунан керек болсо өзү билбегендерди билгизип, өзү жетпегендерди жеткирди. Анан ошол атадан улуу болуп калабы, артык болуп калабы? Бул мындай болбойт да. Атадан кем болуп калышы мүмкүн экен.
бирок атадан улуу болуш, жогору болуш кыйын экен. Бул жөнүндө кадимки Абай Кунанбай менен Абайдын ортосундагы сөз бар эмеспи? Абай Кунанбай 2 жолу болуш болуп, Абай 3 жолу болуш болуп, Абай Кунанбайды казактын батыш менен чыгышы билди, Абайды болсо Оруска чейин билди. Ошондо Абай мактанат эмеспи? Ата бир жолу, ата мен сизден өтүп кеттим дейт эмеспи? Балам, айта отур десе, сиз момундай болдуңуз эле, мен мындай болдум, сиз мындай элеңиз, мен азыр Оруска жетти даңкым десе, балам, мен сендей уулду тарбиялагандыгым менин бактым. Сен менден албетте оздуң. Бирок менди өзүңдөй уулду тарбиялап өстүргөндөн кийин сен озосуң. Туура. Дейт эмеспи? Сен ошондо улуу болосуң. Азыр мен улуумун балам деп койду эмеспи? Ошол сыяктуу да. Анан Сардыкенин сөзү мындай экен. Мал багар бала, жан багар бала, эл багар бала деген. Жан багар бала. Көрдүңүзбү? Ошондон карасак, жан баккан бала кандай, дан баккан бала кандай, эл баккан бала кандай. Демек, бул ошондой чоң-чоң кыра адамдар гана ушуларды байкайт экен. Анан мен ошого кошуп койдум Садырекенин сөзүнө. Сөз багар бала, ой багар бала деп. Мен балким окшоштуруп айткандырмын, окшоштуруп айттым. Бирок баары бир бүгүнкү күндө сөз багар бала азайып баратат. Ой багар бала азайып баратат. Эми акыл менен акылмандык эки башка да. Акыл жашоонун өзүнүн жашоосунун жолун тапкан адам акыл. Акылман бул элдин келечегин, журттун келечегин, деги жашоо жөнүндө ойлонгон башкача адам да. Ошон үчүн ушул сиз айткандай ушул биздин сөз багар балдарыбыз, ой багар балдарыбыз көбүрөөк болсо экен деген тилек да. Албетте мен бул китепти чыгарып алып, анан азыр ар бир кыргыз баласы чөнтөгүнө салып жүрүп окуса экен деген тилекте ушул чөнтөккө салма, чөнтөгү бата турган кылып чыгардым да. Мен бир сөз жөнүндө сөз деген китебим бар. Ошол китебимде тиги Лейлектин Газ деген айылындагы бир карыя айтты эле, мага кат жазып ийиптир. Балам, ушул сөз жөнүндө сөз деген китебиңди мен кончума салып алып окуп, карыялардын баарына окуп берип атам. Жакшы жазыпсың депчи. Ансырдай муну карыялар эле карап, улуулар эле карап койгондо жаштар карабаса болбойт да. Жаштар ушуларды биле жүрсө экен. Мен атайы ушуну жаштар үчүн деп жаздым эле. Ошондой экен. Анан кийин кайра өзгөртүп койсом керек эле. Жаштар биле жүрсүн, мектеп балдары биле жүрсүн деп. Мен айрымдардан угуп калып атам. Айрым жанагы иримдерде, класстан чыкаркы учурларда, иримдерде балдарга окуп берип, ар күнү бирден түшүнүктү айтып, балдар менен аңгемелешип атабыз дегенди угуп атам да. Ал тургай ошо алып ошолордун баардыгын билбей туруп, билбегенибизди билип атабыз деп. Мында жерде келиндер жөнүндө бар. Келиндер окуп алып, мен кайсы категориясына кирет болдум экен, таш келинминби же наз келинминби дешип атканы бар. Менин балам жан багарбы, мал багарбы, ой багарбы, сөз багарбы деп аткандарды угуп атам. Бул өзү ушундай жагдары менен ичине анча-мынчадан тарап атат да. Анан сиз айтмакчы, Билим берүү академиясында ушул элдик улуттук педагогика боюнча иштеген биздин бир адистер бар. Ошол улуттук педагогика улуттук нарыктарсыз жок деген сөз боюнча ушул айрым нерселерди окутса болот деген туура айтып атасыз. Шуну жанагы сөз менен азыктанган курак болот, ой менен азыктанган курак болот жаш адамда, үлгү менен азыктанган курак, китеп менен азыктанган курак деп коем. Демек ошондой куракта
балдарга керек да, керек. Биз өзү мен сиздин китебиңизди окуп атып бир ой келди да. Биздин азыр наристе балдарыбыз, кичинекей балдарыбыз негизинен баягы телефон аркылуу, анан теледеги мультфильмдер аркылуу тарбия алышат да. Көбүнчө жанагы Маша и Медведь, жана орустардын тарткан, анан жанагы Квадрокот деген дагы мультфильмдер бар. Ушулар аркылуу өзүнүн кыргөзөрүн кеңейтүүгө бир аракеттер жасалат да. Ал эми бизде мына биздин улуттук кинематографиябыз ушул китепти негиз кылып алып туруп, анан балдарга жеткиликтүү бир жакшы бир мультфильмдерди, бир тарбиялык мааниси бар бир телеберүүлөрдү жасаса болчу да экен деген ой келди. Бизде жанагы КТР каналында бир кезекте жана Акылай менен Актан деп берчү эмес беле. Анан ушул персонаждарды эле балким өнүктүрүп, ушунда колдонсо балдар үчүн көп мындай пайдасы тие турган нерселер бар экен да китепте. Ооба, могу теле КТР азыр жакшы мамиле кылып атат, ошол жерде журналисттер. Ушуну радио вариантында ар бир түшүнүктү өзүнчө бир 5 мүнөттөн түшүндүрүп берип туралы. Жакшы экен деп атат. Ушуну жакында биз бир жолу передача кылдык, берүү кылдык. Аны эми ошону уланталы деп атабыз да. Ошол сыяктуу болгондо жана реклама сыяктуу, жарнама сыяктуу кайсы бир күндөрдө эми 3 мүнөт, 5 мүнөттө айтып турса абдан жакшы да. Мына азыр жанагы Манастын эпостун вариантын раз жанагы Миңгыял жакшы жеткирип атат. Дагы ушундайлар болуп атат. Ушул варианттагы жаман эмес да. Анан кийин муну теле варианттын жасаш дагы керек деп сүйлөшкөнбүз, бирок ал ишке ашпай атат. Могу азыркы шартка жараша. Анда бир сүрөттүү кылып, анан балким карыяны тартып, жаш балдарды аралаштырып, анан бир ушуларды бир жеткирүүнүн бир формаларын ойлонуп атабыз. Баягы баланын туулганына эмес, турарына сүйүн деп айтат эмеспи? Анан бул сиздин бул китебиңиз бүгүнкү күндө баягы окурмандарга тарап атат, Кудай буйруса. Тарап атат. Анан ушул окурмандар биздин өзүбүздүн кандаш тектеш адамдарыбыз балдарын тарбиялоодогу, өздөрүн тарбиялоодогу пайдасы тие турган китеп экендигинде эч кандай күмөн жок. Анан сиздин чыгармачылыгыңызга ийгилик каалайбыз. Кудайым буйруса ушул китеп ар бир мектепте, ар бир китепканада тура турган китеп болсо экен деген тилек менен. Туура. Көрсө буну адегенде улуулар билишибиз керек экен. Улуулар билип, аталар, энелер билип, ошолор билип анан айта жүрүш керек экен. Анан жигиттер билиш керек экен. Барган жерден отурганда саясат эле сүйлөп калбадыкпы? Бул нарыктарды сүйлөшүбүз керек экен. Кээ бир жерде санжараны эле сүйлөп калабыз. Баланчанын атасы баланчан, анан нарыктарды сүйлөшүп отурган. Бул нарыктуулукту сактоого келет да. Анан мен сөзүмдү да бир нерсе менен бир жыйынтпаң билет. Могу китепте бир жери бар, жанагы адамдын, ар бир адамдын сапаты. Мисалы, жөн билген адам болот, иш билген адам болот, кол билген адам болот экен, сөз билген адам болот экен. Бүгүнкү күндө тил билген адам деген болот экен. Себеби бүгүнкү күндө тил билген адам дүйнөнү кыдырып жүрөт, иш билген адам жакшы жашап атат, жөн билген адам мамиледе жүрөт жакшы. Ушундай экен да. Демек, кээде кишичиликтүү деп коет, билгиликтүү деп коет, билимдүү деп коет. Көрсө элдик билим деген бул дайра экен да, көл экен, океан экен. Ошонун баардыгын билиш кыйын экен да. Ошентсе дагы ушу кичинекей бир нерсени билип алса дагы ушу китеп бир куру жазылбаганго деп энди эстейм да. Жакшы макал бар. Баягы ырыс жугушат, акыл оошот деген.
Анан ушул китеп аркылуу бул жерге чогулган улуттук баягы акыл кенчи ошо элибизге жугушуп, элге пайдасы тийип, өзүбүздүн кыргыздыгыбызды, кыргыздык иденттүүлүгүбүздү мындан ары дагы бекемдегенге чоң салым кошот деген нота менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайлы. Сулайман агай, сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Ишиңизде ийгилик болсун. Китебиңиз элибизге терең катмарына тарай берсин. Урматтуу телекөрүүчүлөр, шуну менен бүгүнкү берүүбүз соңуна чыкты. Бүгүнкү студиябыздын коногу педагогика илимдеринин доктору, профессор, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Сулайман Рыспаев агай болду. Кийинки көрсөтүүлөрүбүздө жолукканга чейин аман болуңуздар. Organ çangdı görgöndө, enne kengin can çıgar. Atаңдын көрүнүн organ çangды